Мен Орозобекова Курманжан, 2 баланын энесимин. Мен силерге азыр Башчы Ташбака деген жомок китеп алып келдим. Анын ичинен обу жок мактаныш деген темада жомокту окуп берейин, балдар. Код коюп мени угуп тургула. Анан суроо берем, жооп бересиңер. Обу жок мактаныч. Ошол күнү коен өзүн абдан кыйын сезди. Төбөнүн чокусунда жатып алып, бийикте турганда ал өзүн олуттуу сезди. Анан каадаланып отуруп мактана кетти. Көкүрөгүн жая кыйкырып, мен кыйынмын, айаламда айбанаттан эң мыктымын. Кургакта да, сууда да, атүгүл тиги асманда да, деп мактанды. Менден өткөн бир жанды кыйын болсоң тапкыла, деп мактанды. Эмнеде? Деген үн чыкты, дарылдаган катуу. Кайдагы? Дөдөй сөздөрдү эмне сүйлөйсүң? Астын карам коенубуз аюудан бир коркту. Эң мыктысы менмин деп килейген аю өкүрдү. Жок, деп аны коен басты. Мен мыктымын. Койчу, деп кобуранды аю. Койсоңчу аның. Өтө мактанып жибердиң, коен мырза. Чын эле аны кантип далилдейсиң? Колуңан келет эмне? Кандай десем, ойлонуп биздин коен. Эмне кылганда мен муну жеңип коем? Ойлоно берди. Акырында сүйлөдү. Аю, сен башымдагы 2 кулакты көрдүңбү? Алар ушунчалык сергек, ушунчалык укмуштуң. Меникиндей кулакты дүйнөдөн таппайсыңчы? Деп аю менен коен не болупчу? Мактанычын айтып башташты. Я, деп аю күңгүрөндү. Анын кулагын карады. Ушуну да мыкты дейсиң, деп коен бир тийди. Угаарын анын алыстан ким көрдү да ким билди? Кулактарым эң мыкты. Далилдеп берем. Ошол жерге отуруп кулак салгын, текшергин. Кулактарын кысканда алар дароо тик турду. Түз эле көк асманга кулактар тез бурулду. Кулактар эң жайып, ошону менен тим болду. Чүш, угуп атам, деди аны коен. Тырышканда нымшынып кетти, суу болду кара теринен. Кулак менен маңдайынын териси ным болуп калды. Бир паскал катып турду. Анан гана кыймылдады. Эмнени укканымды билесиңби? Деди коен аюга. Тиги тоону көрдүңбү? 100дөн ашык чакырымда жөтөлүн анын угушун кыйын. Муну эске туткунуң. 100дөн ашык чакырымдан бирок даана мен угам. Билгин, деди биздин коен. Сага чынын мен айтам. Сенден да мыктымын. Кулактарым эң мыкты. Муну уккан биздин аю дароо тултуюп калды. Анткени ал кулагы катуураак экенин өзү да билчү. Ушул коенум келип турат мени кемсинткиси. Эми далилдешим керек андан да мыкты экенимди. Коендон ал сурап калды. Жакшы угат экенсиң. Бирок кандай аралыктын жытын искеп сезесиң? Мисалы мен жытты билем, деп аюубуз мактанды. Тумшугумду көрдүңбү? Бардыгынан эң мыкты. Жытты билет алыстан, жакындан да бүт сезет. Кулагың укпаганды тумшугум жытынан билет, деп аю мактанып баштады. Анте албайсың, деп чычалап коенубуз күңк этти. Ошентем, деп аюунун ага абдан ачуусу келди. Ал килейген тумшугун абага созо жыттады. Түйрөңдөтүп тумшугун үшкүрдү, дардаңдады. Тумшугун кыйшаңдата бышкырып дердеңдеди. Шимшип отуруп бүт баарын тинтип келди. Аю мактанды. Мен көп жерди шимшидим, деп аю коенго мактанып атат. Не деп мактанып атат? Менин мурдум сенин кулагыңдагы жытты жакшы сезет деп, мен кыйынмын дегенсиң. Анда, деди коен, мага муну айтып бергин. Жалпысынан канча жерди шимшиледиң? Өтө эле көп жерди шимшиледим. Ой, тоодогу чымындан баштап андан ары, деди аю. Көптөгөн бийик тоонун артын шимшиледим, 1000 чакырымды, андан ары көлмөгө чейин. Алыста сен көрбөгөн көлмөнүн боюнда чакан бир чарба бар. Аерде өсөт бир тал ортосунда. Талдын бир бутагы бар. Ошол бутакта уя салынган. 2 кибиреген жумуртканы көрсөң болот ал уядан.
Чымчыктын жумурткасы бир чымчындан зорго ашат. Менин мурдум, деди айыл. Аларды да оңой табат. Мурдум ушунчалык мыкты, жытты дароо тийди. Солдогу жумурткасы сасык экенин билди. Сен аны эч качан биле албайсың, дардаңдап. Сенден дагы мен мактанды айыл. Мен мыктымын деп мактанды. Тана албайсың муну. Менин жыткачшыгым бар. Мени карап тургула, мактанчак чоң айбандар. Мурдуң менен кулагыңар көзүмө эч тең келбейт. Уктуңарбы? Жер астынан чыккан добуш ушундай дейт. Буту турган жердин астынан Сөөлжан айтты. Аю менен коён добушка башын кыйшайтты. Жерден сойлоп чыккан карт Сөөлжанды байкашты. Кичинекей карт Сөөлжан соройдуп башын чайкады. Анан көздөрүн бардап, алайтып абдан чоң ачты. Таң калыштуу тигилип ушунча алыска карады. Эки тешикти абада күйгүзүп салгансыды. Сөөлжанын көздөрү башынан чыкты. Жарым саат тиктеди. Кызарганча кабактары болду жетишет деп аю секин кобурады. Экөөбүзгө айтчы деги. Канчалык алыс тиктедиң деп сурашты. Ошол алыстан эмнелерди көрдүң деп аю менен коён сурап жатат Сөөлжандан, Не болуптур? Аю менен коён мактанып атканда Сөөлжан ортосунан чыгып алып айтат экен, экөөңөрдүн жыт мурдуңардын жыт сезгени, бириңердин кулагыңардын добуш укканы менин көзүмө жетпейт дейт экен. Силер эч нерсени көрбөйсүңөр деп мактанат Сөөлжан келип алып. Анан ал аю менен коён сурап атат Сөөлжандан. Эмнени көрдүң сен алыстан? Кечке тиктеп эмнени көрдүң деп сурап атат. Мейли балдар. Балдар, жомокко түшүндүңөрбү? Азыр мен силерге суроо берем, Жаныбарлардын ортосунда кандай мактаныч жөнүндө сөз болду? Аю эмнеси менен мактанды? Коёнчу? Коён эмне деп мактанды? Силерге жактыбы? Сөөлжанчы? Сөөлжан эмнеси менен мактана алды? Мына балдар, мен силерге Башчы Ташбака деген жомок китептин ичинен Оожок деген теманы окуп бердим. Бул китепти силерге белек катары таштап кетейин. Силер дагы көп окуп китепти сүйгүлө. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Саламатта калгыла. Саламатсызбы? Мен Дүйшөнбеков Алинур 3-Б класста окуйм. Обужок мактанчак. Мага аябай жомок жакты. Экинчи суроосуна жооп берем. Мен жакшы жытты билем деп аю мактанды. Тумшугумду көрдүңөрбү? Эң барынан жакшы деп айтты. Жакындан да, алыстан дагы бүт сезем деп айттыр. Кулагым жакшы укпаса да, тумшугум бүт сезет деп айтты. Тоодон аралап сен көрбөгөн бир чарба бар. Ал жакта жанында бир уя бар чымчыктын. 2 жумуртка бар. Бирөөсү оң жагындагы жумуртка сасып калыптыр. Мен жытынан билип алдым. Мен Асан Атыров 3-Б класстын окуучусу. Обужок мактаныч деген жомоктогу Сөөнчүлан мактанып жаткан коён менен аюга кулагыңар менен мурдуңар менин көзүмө эч тең келбейт. Уктуңарбы дейт. Ал убакта Сөөнчүлан башын чайкап көзүн алай деп экөөнү тиктеп, мен болгон нерсени алыстан эле көрөм. Экөөң менчелик көрө албайсыңар дейт. Ивановка баштагыч мектебинин 3-Б класс окуучусу Маликов Аманбек. Обужок мактанчак жомогу мага абдан жакты. Коён аюга мактанат. Аю, көрдүңбү? Менин узун кулактарымды токойдо үндүн баарын угуп коет. Анан аю да коёнго мактанат. Аю, ал кулактарың желделе жатат. Мен болсо тумшугум дейт, тоонун аркасында эменин баарын жыттап коем дейт.